тапшырма бергенбиз билсеңиздер керек пост жазабыз эмдөө туурасында ар кандай хэштегтерди колдонуп жанагындай смайликтерди колдонуп деп ошол нерселерди жазадыңыздарбы жазасаңыздар айтып же көргөзүп бере аласыздарбы андан кийинки темаларга өтөлү талкуулайлы азыр кандай дейсиздер баштадык жакшы болмок кечээ күнү катышкан катышуучулар тапшырманы аткардыңыздарбы аткара алдыңыздарбы кандай кыйынчылыктар болду айтып кетсеңиздер болот үнүңүздөрдү күйгүзүп же болбосо видеону да күйгүзсөңүздөр болот азыр демонстрацияны токтотуп турсаң Бактияр биздин катышуучулар токтоп эле турат жок биз көрүп атабыз сенин экраныңды да жазсаңда так токтодубу токтогон жокпу токтоду жок токтогон жок демонстрация болуп атат кечээ күнү биздин тренингке катышкан катышуучулар барбы бар бүгүн туура эмес тамгасы жазып калды анан редактировать эте албай калдым ошол боюнча аша албай калдым да пост сиз аккаунт түздүңүз тиги Facebook'тан аккаунт түздүңүз же баракча страница түздүңүзбү страница түзгөм страница түздүңүз атын жаңы конуштарынын балдар эмдөө тобу деп жазгам да ошондо эмдөөдө дысы калып калган экен ошону редактировать этейин десем кире албай койдум кайрачы эми ал жагын азыр көрсөтүп берем эмне кылганда редактировать этип атын өзгөртүп салса болот экранга чыгарып дагы кимде кандай кыйынчылыктар болду саламатсыздар саламатсызбы эже кечээ күнү тренингке катышкан дагы ким бар видеоңорду күйгүзүп аудио Дарья эже сиз катышкансыз пост жаздыңызбы эже пост жаздыңызбы Facebook'ка пост жаздым эме чыктыбы чыккан жокпу бүгүн караган жоқсыздар да биздин баракчаны белгиледиңиз беле биздин балдарды коргоо борбору баракчасын белгиледиңиз беле ошону билбейм точно мындай эме жөнөкөй пост жөнөтүп жүрчүмүн да анан кийин ошо менен эле жөнөттүм кандай жөнөттүм билбейм сиз комментарий жазган сиз белеңиз Дарья эже Тайчабарова деген ооба сиз эме комментарий жаздыңыз биздин эме посттун астыначы сиз өзүнчө пост кылып жазышыңыз керек болчу да комментарий эмес өзүнчө пост кылып жазсаңыз комментарийди жөн эле мындай эмени эмне эле центр детейдин эмеси чыкканда мен жөн эле комментарий эле жазгам а так өзүнчө да пост жазсам кандай болду билбейм мына вакцинация алган балдар ден соолукта болду келиңиздер анда мындай кылабыз бар бекен ошол бар экен биздин баракчаны белгилешиңиз керек болчу да ошондо ошол эмени жакшы неметпей калыптырмын да ошондо биздин баракчаны белгилегенде кандай кылып белгилешим керек эле азыр мен анда сиздерге кайрадан айтып берейин ошол боюнча азыр экранды мен Бактияр Facebook'ка кирип Дарья Тайчабарова деген эженин баракчасын ачсаң ошо постун көрүп анан ошонун эмесинде мына могу Дарья эженики көрүнүп турат го могу жерде комментарийде мына эже таптым мына вакцина тууралуу пост мына эже таптым бул жерге сиз
кыска пост жазып туруп сүрөт коюп турасыз, байкадым. Ага. Бул жерге мисалы үчүн мындай кылсаңыз болот да. Пост жазганда, кайра чыгып кетпедимби? Азыр 1 мүнөт. Мисалы, копировать этейин, сиздин да постуңузду алайын, сүрөтүңүздү да сиздикини да алайын. Андан кийин мисалы өзүмө жазайын, сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн бул постту. Мына мисалы сиздин постуңуз булчу. Анан ушул постко мисалы уюмдун жана Центр защиты деген уюмдун атын белгилөө үчүн латын тамгасына которуп аласыз биринчи. Латын тамгасына которосуз бул жагын. Андан кийин мындай собачканы басасыз. Ал 2 деген санды контрол менен, анан 2 деген санды бассаңыз, монтип собачка чыгат. Ондай собачка. Түшүнүңүздөр да? Андан кийин кайра орусчага кыласыздар да. Орусча кыласыздар. Атын эмени язык өзгөртөсүздөр. Анан Центр защиты деп жазасыздар. Мына сразу Центр защиты дегенде мына чыкты. Көрүп атасыздарбы мына? 2539 кишиге бул уюмдун баракчасы жагат экен. Анан 147 адам бул жакта болуптур да. Здесь побывали дейт. Анан белгилесеңиздер, мына сразу чыгып калат ушундай болуп. Мына көрдүңүздөрбү? Болду, оңой эле ушинтип белгилесеңиздер чыгып калат. Андан кийин хэштегтерди колдонууда кайра латынча, англисче кылып аласыздар. Анан мондай решетка бар го? Мына мондай решеткалар бар. Соткада дагы бар го ушундай решетка. Ошону колдонуп туруп, мисалы, балдарды эмдөө деп жазсаңыздар болот. Кошуп жазасыздар да. Бардыгын эле. Балдарды эмдөө борбор. Эмдөө жобосу. Эмдөөнү колдойбуз деген. Эмдөөнү колдойбуз, мисалы. Ооба, эмдөөнү колдойбуз. Телефон киршире анда эле айтсак. Дагы орусча дагы бар болчу. Мы за вакцинацию. Оңой эле мына. Ушундай кыласыздар. Анан бул жактан сүрөт дегенди басасыздар да. Эгер сүрөт, видео болсо ушул жакты басасыздар. Жана сактап койгон сүрөттү издейбиз эми бул жактан. Ушул жерде кыстырма айтып кетейин. Биз желательно өзүңүздүн балдарыңыздардын сүрөтүн киргизсеңиздер. Мындай. Балдарыңыздардын сүрөтүн киргизиңиздер. Картинка живой сүрөт болсо жакшы болмок да. Бул проба болду да. Анан эки эле сүйлөм жазып коюп турсуз да, мисалычы. Кандай? Эки эле сүйлөм болуп калыптыр да. Эки эле сүйлөм. Бир аз көбүрөөк жазсам. Анан буга да кошумчалай кетсем, эмоционалдуу пост болуш үчүн бул жерде эмоционалдуу болуш үчүн бул жакта смайликтер бар ар кандай. Ар кандай эмоция көргөзгөнчү. Ошол мисалы бул жакта кандай эмоция билдирсек болот? Вакцина алган балдар ден соолукта болушат деп атпайсыздарбы? Анда мисалы ден соолук жөнүндө болуп аткандан кийин аябай күчтүү болушат деген сөз да. Анан мындай мускулный эмен сүрөтүн коюп койсо болот да, мисалы үчүн. Постко да. Өз убагында алынса жашоодо көп кыйынчылыктарды убагында жеңесиң дейт. Бул жака дагы мисалы класс деген каякта жүрөт, класс. Бул смайликтердин баары сиздердин соткаңыздарда бар. Бар. Анан ушуларды колдоно берсеңиздер болот дайыма. Класс деп. Анан пост жазып атканда мисалы башында айтып кеттим беле, темасы болуш керек депчи. Постко чыкканда. Сөзсүз түрдө бир бул жакта тема болуш керек. Тема вакцинация боюнча болгондон кийин тема болуш керек. Андан кийин ошол теманы түшүндүрүшүңүздөр керек.
түшүндүрүү geçиш керек. Анан түшүндүргөндөн кийин аны подкрепление кылыш керек да, аргументтер менен, фактылар менен түшүндүргөндөн кийин башка мисалдар менен, мисалдар кетиш керек. Мисалы же болбосо кандайдыр бир фактылар, белгилүү, мисалы адамдардын ой пикир, авторитеттүү дейинчи, адамдардын ой пикирлери, белгилүү адамдардын ой пикирлери кетиш керек да. Андан кийин анан жыйынтыкталыш керек. Жыйынтыктуу болуш керек. Пост негизи ушул нерселерден туруш керек да. Биринчи тема, сиз деген эмне жөнүндө жазгыңыз келип аткандын башкы темасы болуш керек да. Андан кийин ал теманы ачып түшүндүрүп бериш керек болчу. Эмне жөнүндө сөз болот, эмне жөнүндө сөз болуп атат, эмне тууралуу сөз, вакцина эмнеси менен жакшы, ошолор жөнүндө сөз болгондон кийин анан фактылар кетириш керек да. Фактылар болгондо, мисалы, мынча статистикалык бул жака статистиканы да кетирсе болот да. Статистика сайт деле бар, статистика комитетинин сайтына кирсеңиздер деле өтө көп маалыматтар чыгат да. Ошол жактан мисалы жылына канча адам вакцинация алынат, же болбосо дүйнөлүк маалыматтардан деле Google'дан издеп карасаңыздар болот. Ошол жактагы статистикаларды жазып кетсеңиздер ишенимдүүрөөк болот да, анткени сиз деген аргументированный пост жазып атасыз да. Анан бул жака жанагы смайликтерди, ар кандай эмелерди колдонсоңуздар болот постко, чтобы эмоция дагы чагылдырып турулгандайчы, эмоция болуш керек да ар бир посттун ичинде. Андан кийин анан аягында ошол, мисалы аягында эле белгилеп атпайсызбы, Центр защиты детей, балдарды коргоо борбору депчи, аны ошол эгер сөздүн ичинде бар болсо белгилеп туруп жазсаңыздар болот. Же болбосо мисалы эженин аты, эжесинин атыңыз менен фамилияңыз кандай эле? Дария. Дария. Фамилияңыз? Тайчабарова. Менде достукта жоксуз, ошон үчүн чыкпай калды. Эгер достугуңузда болсо, мүмкүн чыкмактыр. Аттарын да жазып кете берсеңиздер болот да, жана собачка мененчи. Собачка коюп туруп, каалаган досуңуздун же башка бирөө керектүү адамдардын дагы аттарын белгилеп алсаңыздар болот бул жака. Андан кийин анан хэштегтер кетиш керек. Ошол сиздин темага түзбөлдөшкөн, сиздин темага ылайыктуу ошол жердеги хэштегтер кетиш керек. Эмдөө боюнча тема болсо, ошо эмдөө, вакцинация боюнча хэштегтер кетиш керек. Жок дегенде бир 2-3, анан максимум 5-6 жетет. Андан көптүн да кереги жок. Ошондой. Анан суроолор барбы бул боюнча? Бул боюнча эмеге, мисалы үчүн биз ошол пост жазганда биринчи темасын жазыш керек экенбиз, биринчи сөзсүз түрдө биринчи кийин түшүндүрмө, анан кийин түшүндүрмө, фактылар, анан жыйынтыктоо, анан кийин 4-үнчү жыйынтыктоо. Ушул нерселерден турат да негизи. Любой көбүнчө мындай сүйлөп атканда деле кээ бир адамдардын сөздөрүнө байкайсыздарбы, мындай жөн эле сөздөр боло берет го, маанисиз сөздөр көп болот го. Постто маанисиз сөздөр сразу эле билинип калат. Сүйлөй бергенде көп билинбейт, могу пост жазганда бат эле билинип калат да. Ошон үчүн пост жазганда буга көбүрөөк маани беришиңиздер керек. Кереги жок сөздөрдөн алып салып, анан маанилүү сөздөрдү гана жазганга аракет кылыңыздар. Биринчи тема, экинчи түшүндүрүү, үчүнчү мисал, фактылар, адамдардын ой пикирлери, статистика кетиш керек. Андан кийин жыйынтыктар. Ошондуктан же болбосо мындай деп эсептейбиз деп туруп жыйынтыкташыңыз керек. Жок, жанагы эме дедиң го, могул эменин Центр защиты детейди белгилегенди немесин мен жакшы неметпей калдым. Экранымды кичирейтип алыптырмын да. Ошону азыр мына да бир кайтып чоңойтуп туруп да көргөзөйүн. Ой, меники каяка кетип калды.
Эми жакшыраак көрүнүп атабы? Экран. Чоңойду. Мына англисче кылып аласыз тиягынан. Бул Көрүндү, жагында көрүндү. көрүп атасыз. Англисче кыласыз. Андан кийин англисче кылып туруп, эгер компьютер болсо, анда собачканы басасыз, мындай. 2 дегенди басып, Ctrl 2-ни бассаңыз, мындай собачка чыгат. А сиздердин соткаңыздарда өзүндө эле собачка бар ушундай. Муну собачка деп. Ооба, бар. Ооба. Анан ушуну басып туруп, кайра орусчага алып келесиздер тигини. Муну орусча кыласыздар, сөзүңүздөрдү. Анан жазасыздар. Биринчи эмеге латынча жазышыбыз керек, э? Собачканы коесуздар. Бул собачканы коюп аласыздар. Биринчи коюп аласыздар. Андан кийин анан атын жазасыздар. Центр защиты десеңиздер, мына сразу чыкты. Экинчи болуп мына. Центр защиты детей деп анан чыгар замат басып койсоңуздар болду, чыкты уже. Эме ошо чыкты, эме кыла албайтам да, подписаться. Жок, болдубу? Кирип койсо эле болдубу? Подписаться кылыш үчүн мындай кыласыздар. Ошо кыла албаган. Ушул уюмдун баракчасына катталыш үчүн көргөзөм. Сактап коеюн. Мына уюмду бассаңыздар, мына уюм чыгат өзү. Мына чыкты. Уюм чыкты да. Центр защиты. Анан нравится деген бар. Мен болсо подписка кылгам да, уже мына жашыл менен чыгып калды мына меники мындай. А сиздер подписаться кылсаңыздар, мисалы азыр мондай эле болот да. Ушундай болуп калат. Анан мына подписка кылсаңыздар, монтип жашыл болуп калат. Мен уже подписка кылдым. Эми бул уюмдун маалыматы. Подписканы басышыбыз керек. Нравится дегенди басып коесуздар, жакты дегенди басып коесуздар. Басып койдук, анан кийин өзү эле эметип калабы? Ооба, болду. Эми сиз уже катталып каласыз бул уюмга. Кошумчалап кетейинби, могу подписка дегенде дагы эмелерин ошо подписканы бассаңар, если приоритет десеңер, дайыма көрүнүп Приоритет турат. покаже десеңиздер, мына дайыма сиздерге көрүнүп турат. Туура айтасыз. Ушул маселени мен унутуп калыптырмын. Подписка в приоритете покаже десеңиздер, дайыма сиздерге ушул көрүнүп турат. Анан эгер ушул баракчаны дагы бөлүшүп башкалар катталсын десеңиздер, мына поделиться кыласыздар бул жерге. Анан ушул эме чыгат, анан пост жазып койсоңуздар болот. Урматтуу мекендештер, бул баракчага катталыңыздар деп. Азыр мен публикация дегенди басып коесуздар. Андан кийин главный дегенге чыгасыздар, Бактияр дегенди же главный дегенди бассаңыздар, мына урматтуу деп туруп, мына мен уже подписка кылгам бул жака. Сиздер дагы подписка ушинтип кыла аласыздар. Сен неме кылдыңбы? Түшүнүктүү суроолор барбы бул боюнча? Центр защиты да кылдым, жакшы болду. Түшүндүңүздөр, бул боюнча. Хэштегти түшүндүңүздөр, хэштег боюнча. Эгер постуңуздар туура эмес жазылып калып же ката кетип калса, эгер ката жазып алсаңыздар, бул посткачы, бул жерге басасыздар. Оң жагында бассаңыздар, анан бул жерде редактировать публикацию деген бар. Ошону базасыздар. Анан мына кайра чыгып калат. Анан каалаган жерин алып кошумча кошуп жаза берсеңиздер болот. Сиздер каалаган убакытта. Пост жактан эме редактировать эткенди билем, анан страница ачтым, ошондо кылып койдум да. Эми страница боюнча суроо берип аткансыз эже, сиздин страницаңыздын атын айтып коюңуз, эми сиздин страницаңызга кирели. Эме деп жаздым, жаңы конуштагы балдар коомунун кандай жаздым эле? Биз группа түзүп Жаңылыштардын эсиңизден чыгып кеттиби? Анда мындай кылалы. Мисалы, азыр
Мисалы, бул баракча да, мисалы сиздин баракча деп коелу, сиз ушундай баракча түздүңүз деп коелу. Мына сиздин баракча. Анан настройки дегенге киресиз. Настройки. Анан информация о странице деп чыгып калат бул жагында. Бул жакка киресиз. Анан мына бул жактагы өзгөртсөңүздөр болот да, датасын, описание жазсаңыз болот бул жакка. Эмне баракча эмне тууралуу, мисалы Бишкек деген баракча болуп, Бишкек баракчасы бул жаңы конуштарындагы балдар эмне кому деп жаздым. Бир тангам тура эмес болуп калган экен. Саламатсызбы эже, кандайсыңар? Бул эме конференцияга кире албай аттым го, кандай болуш? Кирдиңиз, байке, сиз кирдиңиз. Видеону иштетип коюң. Видеону микрофонду басыш керек да. Эже, атын өзгөртүш үчүн, эми атын өзгөртүш үчүн жанагы ката жазып алдым деп атпайсызбы? Информация дегенге киресиз. Мына бул жагында Бишкек деген ылдый жагында информация деп турат. Кара көрүп атасыз да, Башкача түшүнөт. Анан ал жака киргенде, мисалы мына бүт как найти нас дегенде бүт эмелер турбайбы? Номерлери жана башка нерселери. Бул жакта мына изменить название деп турат. Название деген жерине изменить дегенин кыласыз. Анан Бишкек деп атпайбы? Анан сиз ушул жеринде өзүңүздүн жана ката жазып алдым деп атпайсызбы? Оңдоп туруп, мисалы кайра жазсаңыз болот да. Азыр мен өзгөртсөм өзгөрүлүп кетет, аты ошон үчүн өзгөртпөй эле коем муну. Мисал катарында. Эмес талас деп койсоңуз, талас болуп калат. Ош деп койсоңуз, ош болуп калат. Бул түшүнүктүүбү бул боюнча? Информация деген, маалыматты информация деген жерине киресиз. Анан названиясын изменить кыласыз. Анан дагы бир маселе, ушул жерден сиздин баракчаңызды табыш үчүн, башкалар табыш үчүн имя пользователя Facebook деп көрүп атасыздарбы? Могу жеринде. Ушул жагындагы сиздердин названияңыздар окшош болуш керек да, атыначы. Мисалы, мен Бишкек News деп жазса, меники анан Бишкек деп бул баракча чыгат. Жөн эле Бишкек десе чыкпай калышы мүмкүн. Названиясы да ушул чыгып турат. Издесе табылат. Эгер жөн эле Бишкек деп койсо, анда табылбай калышы мүмкүн да. Эгер сиз жөн эле жаңы конуш деп, бул жагына жаңы конуш деп жазсаңыз, бул имя пользователя деген жакка башка нерсени жазып койсоңуз, анда табылбайт, ошо башка нерсе табылып калат да. Мисалы, имя пользователя сиздики жаңы конуш жанагы атыңыз, анан бул жагына мисалы талас деп койсоңуз, анда бул жакта талас деп чыга берет. Анын ордуна бул жакка да жаңы конуш деп латын тамгасы менен жазышыңыз керек, англисче жазышыңыз керек. Орусча болбойт бул жакка, бул жерге. Имя пользовательге обязательно англисче жазыш керек экен да? Сөзсүз түрдө англисче жазылыш керек. Дагы кандай суроолор бар бул боюнча? Биротоло эле рекламаны кантип акча салып кантип реклама кылса болот, айта кетсем болобу Facebook'тан? Болот. Instagram'га өтөлү да. Мисалы, бул жерде сиздердин баракча түзүлгөндө продвигать публикацию деп чыгып калат мына. Продвигать публикацию деп чыгып калат да. Байкап атасыздар да. Охват, бүт статистиканын баары сиздерге көрүнүп турат ушул жерденчи. Анан продвигать публикацию дегенди бассаңыздар, анан бул жактан чыгат мына. Подробнее деп чыгыш керекпи же бул жакка өзүңүздөрдүн эмелериңиздерди коюп алсаңыз болот, же болбосо позвонить деп койсоңуз болот бул жерге. Же болбосо WhatsApp номериңиздерди жазып койсоңуздар болот, эгер аябай эме WhatsApp номериңиздер керек болсочу. Мына отправить WhatsApp деп чыгып калды, көрдүңүздөрбү бул жакка? Сразу WhatsAppка кетет да, эгер реклама коюп берсеңиздер.
жөн эле без кнопки деп койсоңуздар, жөн эле кнопкасы жок эле чыгып калат мындай. Анан бул жерде сиз кайсы регионго көргөзөсүз бул маалыматты? Мисалы, вакцинация боюнча кайсы регионго? Бишкекке көргөзөсүздөр да, туурабы? Фрунзе, Бишкек, анан биздин баракча жаккандарга жана алардын да досторуна көрүнүш керек да. Ошону басып коесуз да. Люди, которым нравится ваша страница дегенби? Анан ал жакты изменить кылсаңыз болот. Место добавить, место положения деген жерге Бишкек дегенди жазасыз. Эгер нарын болсо нарын деп жазасыз. Мунун баарын охват кылат да Facebook. Эми акча салганга жараша болот. Сохранить дегенди басасыздар. Андан кийин бюджетин жазасыздар. Мисалы, канча күн жылдырасыздар ал маалыматты? Ошол жерде күнү неметилет экен да, белгиленет экен. Ооба, мисалы, бир канча күн жылдырасыздар ал маалыматты айтып кетсеңиз болот. Мисалы, 3 күн жылдырасыздар ал маалыматты, 3 күн деп коелу. 3 күн. Бул жакка мисалы 3 күнгө $3 деп койсоңуздар болот. $3 3 күнгө. Общий бюджет да. 3 күн көргөзөт бул маалыматтан $3 төлөйсүздөр. Bir күндө 880 кишиден баштап 2,5 миң кишиге чейин адамдарга, 2,5 миң адамга көргөзөт сиздердин маалыматты. Bir күндө. Ошондо 3 күндө жок дегенде 7-8 миң адамга көргөзөт ушул маалыматты. Анан бул жака деген сиздердин картаңыздар болуш керек. Виза же кайсы картаңыздар счет болуш керек да. Карточкаңыздардын номерин жазасыздар, мисалы. ADS менеджер деп коет. Бул жака уже картаңыздарды жазасыздар да. Картаңыздардын ат эмесин жазып, буяка коддорун жазып коесуздар. Ошо менен анан реклама кетире берсеңиздер болот. Бул түшүнүктүү, Суроолор барбы? Facebook'та рекламаларды кантип кетирсе болот? Эми бул жерде мына көрүп атасыздар, бул компьютерден көрүнөт. Анан буну кошуп койсоңуздар, даже Instagram'дан да көрүнөт. Эгер Instagram менен Facebook'ту бири-бирине привязка кылып койсоңуздар, Facebook'та Instagram'дан да көрөт. Эгер телефондон көрүүчүлөргө мына ушундай болуп, реклама ушундай болуп, мына реклама деп, бул жагы реклама деп ушинтип чыгып калат сиздердин маалыматтагы. Бул түшүнүктүү, анда кийинки темага өтөлү. Суроолор барбы бул боюнча? Жанагы эме элкарттын функциялары болор? Виза, элкарт болот болуш керек, ооба. Эмечи тиги Шот болуш керекпи, шот? Карточкаңыз болуш керек да, ошол карточка интернет банкингке туташылган болуш керек. Интернет банкингке. Аны банк кызматкерлерине айтсаңыздар, сиздердикин туташтырып берет. Мастеркард, виза карт эле болот экен, элкарт болбойт экен. Мастеркард, виза карт аркылуу төлөм төлөсөңүздөр болот экен. Бизде көбүнчө мастеркард, анан виза карт колдонушат да. Любой эле банкта виза деген эме берет, мисалы Демир банкта. Демир банк бар, KCB банктан, любой банктардан айлык алсаңыздар, ошол жакта карточка менен алып калдыңыздар го көбүнчө азыр, Бул виза карт жарайт, Жарайт, ооба, виза карт жарайт. Эгер виза жазуу болсо жарайт. Виза деген жазуусу бар, анан кийин Кыргызстан банктан да, жарай берет. Главный ошол виза карточкаңыз интернет банкинг дегенге туташылган болуш керек. Аны банкерлер туташтырып берет өзүлөрү. Туташтырылып анан кийин ачканбыз да, ошону менен жарай берет. Анда ошолор аркылуу мисалы жылдыра берсеңиздер болот. Реклама бере берсеңиздер болот. Каалаган суммаңыздарды. Просмотр көп болсочу? Кандай дейсиз? Просмотр көп болсо кандай болот? Мисалы үчүн бир күндө 7,000 просмотр болду да рекламанычы. Ошондо кандай болот? Бизге прибыль канчасы түшөт? Или түшпөйбү? Жок, наоборот, биз төлөйбүз.
Жо, эгер сиз өзүңүздүн маалыматыңызды жылдырып атасыз да, анан сизге эч кандай прибыль түшпөйт да. Бул наоборот сиз акча салып атпайсызбы ал жака? Реклама кылган. Өзүңүздүн кызыкчылыгыңызда өзүңүздүн маалыматыңызды жылдырыш үчүн. А эгер мисалы сиз кийим сатам же туфли сатам же магазиниңиз болсо анда ушинтип эле жылдыра берсеңиздер болот. Анан тигил жерине мисалы продвигать публикацию деп атпайсыздарбы? Бул жака деген мисалы азыр. Знаешь, эме болуп атат, нервиң эме кылып атат. Муну Кнопки деген жерине мисалы WhatsApp номериңизди жазып койсоңуз болот. А мен сага айтып атпаймынбы, Анан пока сиздерге мисалы бут кийим саткан жерине бут кийим же кийим сатсаңыздар. менде бир суроо болду да мендечи. Мен азыр эме болуп онлайн сабакта болчумун, анан чыгам, э? Аха, макул. Саламатсызбы. Кандайсыз Маража? Маража. Бизге жана бул дем алган аппараттын ошону кайтадан табыш керек, биремеге кыйнап болот, биремеге табыш керек болот ушундай. Кимиңер билесиңер ушуну айтып койгулачы. Кандай? Жана Анжеликанын номерун таап бергилечи деп атат. Эме, Майрамбек, азыр керекпи? Азыр мен сага телефонун таап берем, макул. Хорошо. Эгерде билсеңер. Макул. Шуну сон болот эле. Эгер ошондой аябай муктаждыктарыңыздар болуп атса, ошентип Facebook'ка пост жазсаңыздар деле баары бөлүшүп атып табылат да негизичи. Мисалы аябай ушунчалык концентратор керек болуп атса, мисалы урматтуу эл журт, Пост жаз. бизге дем Концентратор керек. Майрамбек, сенин номеруңду берип коеюнбу? Макул. Билсеңер, короче, биз өзүлөр араң квартира жашап чыккан эмелер бар болчу. Что күнүнө 500 сомдон тигине арендага алып иште азыр эметашып колдон ашыптыр да. Апасы экен, ооруп аттыр, инсульт болуп. Көчөгүндөн бери ошону жана Анжеликанын номерун таап бер деп элем, Анжеликанын номерун таппайсың анан. Ошо пост жазып чыгарсаңыздар деле болот. Аяр эме жанагы постко чыгарып туруп анан кийин эмеге Анжеликанын постуна комментарийге эле ушундай бизге керек эле деп жазса, ошондон эме келеби, ответ келет да. Келбейби? Ответ келбей билбейм. Мисалы бул жака Анжеликаны деле белгилеп жазып коюңуздар, анда Анжелика бар болду экен, азыр карап турам. Өзүбүз деле бияктан ушул группадан немеден жазсак деле мүмкүн чыгар эми бир жерде. Анжелика Бекполиева дейт, сразу чыкты. Ана ошо деп жазып коесуздар мынтип. Катуу катышуучулар, азыр биз башка темада тренинг өтүп атабыз, Жеке сурооңор болсо, жеке кат аркылуу жазгыла, макулбу? Ооба. Анда темабызды уланталыбы? Анжелик байке, эмеңди күйгүз микрофонуңду. Бактияр уланта бер. Урматтуу катышуучулар, эми телефон менен сүйлөшүп атсаңыздар, башка бирөөлөр тоскоол кылбаш үчүн звукту өчүрүп коесуздарбы, сураймычы. Туура. Жаныңыздарда кичинекей жөжөлөр болсо дагы тоскоол болуп калбасын, башкалар укпай калбасын. Звуктарыңыздарды өчүрүп койсоңуздар. Чурулдаса угулбай калат, жакшы эметилбей калат экен. Бул боюнча маселе жок. Эми Facebook бүттү, Дагы суроолор барбы? Дагы биз ушундай өзүбүз дагы жасап көрүшүбүз керек экен да, анан кийин мындай практически көрбөсө баары бир деле биз толук түшүнө албайт экенбиз, баары бирчи. Ошон үчүн мындай кылыңыздар. Пост жазып бүткөндөн кийин мен сиздерге кечээ телефон номеримди бергем, мен WhatsApp номериме мына бул жеринен алып постуңузду алып туруп, мына ссылкасын алып, мына мо 16 мисалы датасын бассаңыз, канча мүнөт чыккан датасын бассаңыздар, мына ссылкасы чыгат. Ссылкасын аласыздар, копировать деп туруп, анан менин номериме салып жөнөтүңүздөр. Анан бул посттор мына только я деп атат. Буну мен эле көрөм азыр, башка эч ким көрбөйт мына. Жакшыраак көргөзүп коеюнчу. Мына
бул жакта только я деп турат, көрдүңүздөрбү? Ушул жагыңыздар сиздердики доступно всем деген болуш керек. Доступно всем деп туруш керек. Мен мисал катарында өзүмдүн аккаунтумду колдонуп сиздерге көргөзүп берип атпайм, анан баары жазып көргөзсөм бул бактар эмне болуп калган деп туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен өзүм эле көргөзгөндөй кылып мына кулпу коюп коем. А бул жерде сиздердики постоянно доступно всем деп көрүнүп туруш керек, чтобы мен дагы башка адамдар да көрүп туруш үчүн. Түшүнүктүү, Так, дагы суроолор? Дагы тапшырма аткаргандар барбы Дария эжеден башка? Жалгыз эле Дария. Башкалардыкында көрөлү да бул жактан. Мен мурун кичине жөнөттүм. Баягы телефонду чукулап жүрүп неме кылып калгам да. Анан кийин бизде дагы бир эмеде мен неме кылам. Анан ошол жерде дагы үйрөтөт да. Ошонучу момундай кылгыла деп. Анан кийин алар да эми баягы пост башкача болот эми баягы неметкенден. Анан ошол сыяктуу эле кылып туруп жөнөттүм да менчи. Азаматсыз Дария эже, сиз мыкты окуучу экенсиз, тапшырманы дароо аткарган. Башкалар жаман окуучулар окшойт бүгүн, эч ким тапшырма. Ооба, двоечниктер отурат экенбиз жала. Башкалар Эмисечин двоечница болуп атам. Ачкам анан кайра. Эле окуучубуз. Мындай дегенде ал жакта. Келиңиздер, эми анда Азыр Instagram түшүнгөндөрдү билебиз да биз. Как бы билген үчүн тапшырма жасаган жокмун менчи, жазам сабактан. Сөзсүз жазып бизди белгилеп койсоңуздар, эже, анткени бизде азыр сынак болуп жатат. Атайын эмдөө тууралуу. Анан сиздер биздин окуу СММдө өткөн окуучулар катары сөзсүз түрдө ошол сынакка катышыңыздар керек да. Сизге үйрөтүп атпайбы? Ошол алган билимиңерди чынында тастыкташ үчүн сөзсүз түрдө ошол сынакка катышыңыздар керек. Эгер катышпасаңыздар, анда сиздер түшүнгөн жок деп кабыл алабыз да. Бул сабактычы. 2 күн 2 сааттан 4 саат жөн эле сүйлөй бергендей болбойм мен дагы. Бактыяр анча үйрөтүп атасың жакшы. Кудайга шүгүр. Эми келиңиздер, эми Instagramга өтөлү. Instagram барыңыздар да барбы? Instagramга барбы? Ал жактагы аябай чоң площадка. Ал жакта миллиондон ашык адам отурат. Анан Instagram көбүнчө бизнеске ылайыкталган да. Алып сатканга, модага, кийим сатканга, кыскасы бүт бизнеске ылайыкталган социалдык тармак. Маалымат жеткизгенге да ыңгайлуу. Эми бул жерде кантип Instagramга кантип регистрация кылыш керек, ошондон баштайлы. Бул жерден мисалы эгер Facebook'уңуздар бар, анан Instagram'ыңыздар жок болсо, войти через Facebook кылсаңыз, Instagramга кантип кириш керек үйрөтөт. Билесиң да? Эң биринчи мындай кылсак болот. Эң биринчи телефон. Неге түшүнгөн жокмун айткандар. Кимдин Instagram'ы жок, кимге Instagram ачып берели? Мага. Кеттик, анда сизге ачып берели, мисал катарында. Мындай чоңураак кылайын, чтобы көрүнүш үчүн. Бул жерге эми телефон номериңиз жазылыш керек да. Телефон номер же болбосо электрондук адресиңиз жазылыш керек, эң биринчи дегенде эле. Эми телефон номериңизди айтыңыз. Мен айтайынбы? Сизге түзүп берип атабыз азыр. Сиз айтыңыз. 0703 76 33 79. 703 76 76 33 33 79. 79. Эми атыңызды, фамилияңызды айтасыз. Ибраимова Джипар Чекировна. Имя Джипар Ибраимова. Ибраим. Джипар Ибраимова. Ушундайбы, туурабы? Андан кийин имя пользователя деп коет. Бул жакта логин жазылыш керек да. Англисчечи. Так.
Англисче жыпар деп эле жазып салбайсың. Бактияр. Болбойбу. жазылып турбайчы. Мына монтип өзү берди да. Ушундай боло берсин, мына Жипар Ибраимова 3 дейт. Ал эмне 3 деген? Бул өзү сизге предлагать этип берип атат да, ушул логин бош экен, ушуну кабыл аласызбы? Эже туулган жылыңызды жазып койсоңуз сонун болмок. Адашпай. Канчанчы жыл деп 26.02.60. 60 эле деп кой. 60 деп койсок болот. Бул жакка эми пароль жазылыш керек. Бул жерге. Азыр мен мындай эле пароль коюп коем, анан кийин өзгөртүп аласыз өзүңүз, 02.60 деп эле койгула пароль. Жок, ал жакта узунураак цифра болуш керек да, бир эле эки эле цифра болбой калат. Жок, ошону неме кылып эле 26.02.1960 деп койсо узун болуп атпайбы? Андан башка пароль таппаймын, унутуп калам. 26 02 26 02 1960. 1960. Анан бул жака эме цифрада, буквада кошулуш керек. Башкы деп кой, бир улуу. латынча деп кой, Элмар. латынча. Англисче Всё хорошо. Мына эми мына паролюмуз ушундай болду. Мына 26 02 1960 англисче тескери. Англисче болуп атпайбы бул жак? Хорошо. Анан регистрация дегенди басабыз. Кайсы ай болуп калат? 26. Август 9-ай. Сентябрь. 8-ci. Август Жазып алыңыз, чыгара жетейт. Паролюңузду унутуп калбай жазып алыңыз. Паролüm жана 26.02.60 болду да, Ошону деген эмес менен. Анан далее кыласыз, мына далее. Эми сизге код келди, ошол кодду мага айтып коюңуз эми. Сиздин телефонуңузга бир код барды да? SMS-тен караңыз. Билет ошо эмеңизге. Муну эмне алайын? Мага азыр айтып коюңуз. Бияка жазышыбыз керек да кодду деген. Топ кириш үчүн. Эгер сиз эмес болсоңуз башка эч ким. Анан чалса. Ортосын, телефондун ортосын басып берет. Выйти кылбаңыз. Телефондун ортосун бассаңыз эле мындай эле чыгат, анан кайра кошуло бересиз. Ошол жака сиздин сообщение келчү жака код келди. 6 цифрадан турат. Лентасына өзүнчө сүрөттөрдү биринчи косуп жазсаңыздар болот. Жипар эже чыгып кетти го такыр эле. Мен номерин билдирип туруп берейин дегем. Германда окшойт. Бир бар болуп жок болуп кетти кайра. Номерди билип алып анан кирейин деп атса керек анда. Анан парольдоруңуздарды эч кимге бербеңиздер. Инстаграмды, Фейсбукту, эч кимге сиздердин телефонуңуздар аркылуу Фейсбук, Инстаграмга киргиздирбеңиздер. Анткени сиздердин атыңыздардан башка бирөө жазып салышы мүмкүн да. Ошон үчүн бербеңиздер. Бул деген сиздер уже аккаунт түзгөндөн кийин бул официалдуу аккаунт да, кээ бирде болуп атпайбы?
тиги Facebookка туура эмес пост же эл аралык кастык жараткан үчүн каматкан учурлары көп. Ошон үчүн абайлаңыздар бул нерсени. Жупар эженин телефону өчүк болуп калды. Дагы кимге атсаң анда? Бактияр, Бактияр. Мен суроо берейин элегем. Угуп атам эже. Угуп атасың неме? Мен Instagram менен Facebook'um ачылган да, анан ошол болобу же бияка өзүнчө ачамбы? Жок, болот, ошол боло берет. Боло береби? Албетте боло берет. Ошону сурайын дегем. Боло берет. Ал жактан анан еще бизнес аккаунт деген нерсе дагы бар да. Сиздердики жөнөкөй аккаунт болушу мүмкүн. Жана бизнес аккаунт болушу мүмкүн. Жөнөкөй аккаунттан сиздерге статистикаңыздарды көрө албайсыздар ал жерден. Күнүгө канча киши сиздерди көрүп атат, канча ахват болуп атат маалыматыңыз, аларды көрө албайсыздар да. А эгер бизнес профиль которуп алсаңыздар, сиздерге дайыма статистика көрүнүп турат. Ошол аркылуу сиздер байкап тура аласыздар да, бүгүн канча киши катталды, ахват канча болду, ошонун баарын көрө алсаңыздар болот. Жөнөкөй аккаунттан андай нерсени көрө албайсыздар. Ошону кандай кылып которушум керек? Ачышым керекпи же ошону эле бизнес кылып неметип койсом болобу? Ошону эле бизнес аккаунт кылып которуп алсаңыз болот. Аны азыр көргөзүп берем. Жупар эжеге ачып берип анан ошол аркылуу сиздерге көргөзүп берейин деп жылдырып атсам, азыр ушул жерден токтоп калды тилекке каршы. Көрсөткөн менен мен түшүнбөй калдым. Бул жака деген Жупар эже деп номерин, жок. Бул жака Назгүл салып койгон турбайбы? Жупар эженики өчүк болуп атат. Жупар эженики өчүк болуп атат, мен чалып атам. Назгүл барсызбы? Кандай кылабы? Анда дальше кете беребизби? Ооба, кете бер. Анда Жупар эже кошулбаса макул уланта береби? Аны өчүк калды. Анда меникине кирели. Демек түшүндүңүздөр, ушинтип регистрация. Анан мына монтип аккаунт түзүлүп калат да. Мына веб-сайт сиздерде веб-сайт жок, ошон үчүн бул жака эч нерсе жазбай эле койсоңуздар болот. ACB деген жерге өзүңүздөр жөнүндө маалымат жазып койсоңуздар болот. Мисалы мен SMM адисмин, SMM англисче болуп кетти бул жака. SMM специалист, мугалим, өзүңүздөр жөнүндө ушинтип маалыматтарды жазып берсеңиздер болот. Анан бул жака дагы жөн эле SMM специалист деп жөн эле жазып койбойбу? Бул жака мисалы ар кандай нерселерди колдонсоңуздар болот. Кызыктуураак аккаунттарыңыздар мисалы көрүктүүрөөк болуш үчүн ушундай нерселерди колдонсоңуздар болот. Анткени баардык кооз нерселерди баарыбыз жакшы көрөбүз го. Бир нерселерди өзүнө тартып турат эмеспи? Ошон үчүн ушундай нерселерди дагы колдонсоңуздар болот. Мисалы ушинтип. Анан бул нерсе сиздердин аккаунтуңуздарда дайыма чыгып турат. Телефон номериңиздерди, ушул нерселердин баары ушул жакта чыгып турат да. Көрдүңүздөр, Анан бул жактан мына лента, история деп коет. Монун баары, кыздардын баарынын сүрөттөрүн бул жактан көрө берсе болот. Сиздердин дагы инстаграмыңыздар бар го? Ошол жактан дайыма эле көрүп турасыздар да. Ооба. Анан мисалы бул жака пост бул жерден эми пост жаза албайбыз компьютерданчы. Аны үчүн телефондон кирип пост жазыш керек. Бул жактан компьютерден пост жазылбайт. Так, мен сиздерге кандай кылып көргөзсөм болот? Так, анда телефонумду алып көргөзөйүн. Кече күнү телефон менен көрсөттүң го, ошондой кылып эле көрсөтпөйсүң. Ошондой кылайын деп атам азыр. Так, азыр мен телефондон көргөзөйүн, кантип бизнес аккаунтка переключаться этсе болорун. Бизнес Жупар эже кайта кошулду окшойт. Жупар эже угуп атасызбы?
Угуп атамыз, заряд өчүп калган турбайбы, кечиресиздер. Болсо Байтадан бери отура бериптим жалдырап. Хорошо, анда мен өзүмдүн аккаунтуман тиги көргөзө берейин. Кантип бизнес аккаунт жылдырса болор эле. Азыр. Үзүлүп калды. Жок, менин соткам көрүнүп атат сиздерге. Киребиз. Бул жакка киргенден кийин мына четин басабыз бул жакта. 3 эме турбайбы? 3 сызгыч үстүндө. Ошол жака киресиздер, өзүңүздөрдүкүнө. Анан астында настройки деп турат. Байкап атасыздарбы? Көрдүңүздөр. Настройкиге киресиздер. Анан аккаунт деп турат. Мына көрүп атасызбы? Уведомление, конфиденциальность, безопасность, реклама. Анан аккаунт деп турат. Байкап атасыздарбы? Баспайм эчтекени. Аккаунт дегенге киресиздер. Анан бул жакта личный информация, жанагы бүт информациянын баары ичинде. Тил, бул жактан язык деген жеринен ошо эгер англисче болуп калса, орусчага отуруп алсаңыздар болот ушул жактан. Андан кийин эң ылдый жагында байкап атасыздарбы? Переключение на профессиональный аккаунт деп турат. Жашыл менен. Көк менен. Ошону басасыздар. Баскандан кийин эми сиздер автор болосуздарбы же бизнес аккаунт болобу, магазин болобу, аны өзүңүздөр билесиздер. Анан эгер публичный личность болом десеңиздер, автор дегенди тандайсыздар. Анан аны басасыздар, автор дегенди. Бизнес эме түшүн, бизнести басыш керекпи, Эгер Инстаграмды бассаңыздар, мисалы Инстаграмга киресиздер, анан киргенде мисалы көйнөк издесеңиздер, сиздерге башка жактан да көйнөктөр чыга берет го. Өзүнөн өзү эле байкайсыздарбы ошону? Машина чыга берет. Бул эми акылдуу алгоритм да. Аттуу туугандар, үнүңүздөрдү үнүн кичирейтип же басып койсоңуздар, башкаларга угулбай калбасын. Угуп атасыздар эми? Кимдин үйүндө кичинекей балдар болсо, үнүн өчүрүп, анан сүйлөөрдө эле үнүңүздөрдү кыгызып койсоңуздар. Анан бул жерде автор болуп атпайсыздарбы? Жа умный алгоритм боюнча айтып кетпедимби? Мисалы, эгер сиздер көйнөк издесеңиздер, толтура көйнөктөр чыгат, машина издесеңиздер, машиналар чыгат. Ошондой да бул Инстаграмдагы, Фейсбуктагы ушундай. Ошон үчүн алгоритм ушундай болуп турат. Анан эгер сиздин постуңузга класс көп болсо, охват дагы көбөйөт. Инстаграмда деле комментарий жазылса, охват ошончо көбөйөт. Мисалы, бир адам комментарий жазып койсо, ал охваты дагы 10 адамга көбөйтөт да. 2 адам жазып койсо, анда 20 адамга көргөзөт да, тиги охват кылыпчы Инстаграмда. Ушундай нерсеси бар. Анан бул жакка автор подходит для публичных личностей, создателей контента, артистов и лидеров мнений дейт. Эми сиздер деген контент создавать этесиздер да, контент түзөсүздөр, маалымат жазасыздар ал жака, туурабы? Ошон үчүн сиздер автор болосуздар. Андан кийин гибкое управление в профилем, упрощенный обмен сообщениями, больше инструментов для расширения аудитории деп атпайбы? Ошон үчүн бул жерде ушул больше инструментов дегенди аласыздар да. То есть ушул үчөө тең эле кирет да негизичи. Анан кийин далее дейсиздер. Анан бул жерде автор видео, автор игровых видео, автор цифрового контента, актер, архитектурный дизайнер, кыскасы баары бар. Мен эми журналист болгон үчүн журналист деп жазып койсом болот да. Эгер сиздер жумушуңуздарга ылайыктуу өзүңүздөр автор болуп алсаңыздар болот. Ошон үчүн азыр мен жөн эле автор деп коем. Анан готово деп коебуз. Анан переключаться на аккаунт автора дейт. Да деп коебуз. Анан мынтип уже которулат. Ваш аккаунт автора готов дейт. Теперь у вас есть большие возможности для связи с вашей аудиторией дейт. То есть сиз уже автор болдуңуз. Эми сиздин могул жакта мисалы статистика деген маалымат жок болчу, промо акция деген нерсе жок болчу башында, билесиздерби мына бул жерде. Эми ушул нерселер бар болуп калды да. Эми статистиканы көрүп алсаңыздар болот, мисалы мына.
бул жакта бүт статистикалар чыгып турат. Историяңыздардын, публикация кылганыңыздардын контенттин действиялар чыгып турат мына. Канча ахват болгонун, канча взаимодействие болгонун, канча киши көргөнүн. Воскресенье мисалы мага канча 264 адам кирип көрүптүр да. Четверг 153 адам кирип көрүптүр ушундай. Мына. Сиздер өзүңүздөрдүн статистикаңыздарды көрүп турсаңыздар болот. Анан аудиторияңыздарды көрсөңүздөр болот бул жакта. Канча адам сиздерге катталганын, канча адам сиздерге чыгып атканын бул жерден көрүнүп турат. Кайсы адамдар кайсы жерден катталган, мисалы мага Бишкектен, анан Москва, Оштон бирге катталыптыр. Анан бул жерде возрастной диапазон дейт. Кайсы адамдар мага көбүрөөк катталган. Сиздер дагы ушуну көрүп алсаңыздар болот. Сиздерге канча жаштагы адамдар катталган. Мага көбүнчө 25-34 жаштагы адамдар көбүрөөк катталыптыр. Мына. Эң көбүрөөгү ушундай экен да. Сиздерде да бул маалымат чыгып турат кийин. Андан кийин ылдый жагында пол жынысы чыгып турат. Мисалы 56% кыз кишилер катталса, 44% эркек кишилер катталыптыр мага. Ылдый жагында мисалы подписчиктер канча кайсы числодо көбүрөөк подписчик катталган, кайсы числодо көбүрөөк аз подписчик катталган баары чыгып турат да ушинтип. Кыскасы оңой эле бекен? Эми бул боюнча суроолоруңуздар барбы? Жок. Эми сиздерге Бактияр, мисалы үчүн биз эми неле Инстаграмда мындай болуп чыкпайт да, жанагы мындай эмелер чыгып турат да биздечи. Эмнеле? Что нового не дегендер чыгып турат да. Ал өзүнчө неме тема. Что ну эмедеби? Кайсы жерде чыгып турат сиздерге? Инстаграмда эме кылат го, жанагы биз сүрөт турган жерде. Ылдый жагында. Жок, мен Facebook менен алмаштырып турмун. Facebook менен алмаштырып атасызбы? Facebook'та деген мисалы что нового деген жерге сиз өзүңүз пост жазышыңыз керек да. Азыр мен сизге көргөзөм. Так, эмени кошоюн. Facebook'та. Facebook'умду кошоюн эми. Раз жакшы болду, эки экран менен иштеп. Телефон менен да, бул менен. Экран көрүндү мына, что у вас нового деп турабы? Бул жерге. Ооба. Көрүп атасыздар да. Бул жака сиз пост жазасыз. Жанагы эмдөө боюнча посттордун баарын ушул жака пост кылып чыгарсаңыз, анан астына мондай посттор чыгып калат да мына. Жана мисал катарында көргөзүп бербедим беле бул посттучу. Ушул пост көрүнүп атабы сиздерге же мага эле катып калдыбы? Көрүнүп атат. Ну вот ошол нерселер бул жака чыгып калат. Анан мен сиздерге бир программаны көргөзүп берейин деген, мисалы пост жазганда көбүнчө сүрөт дагы коюш керек да. Кечээ Фотор деген программаны салбадым беле сиздерге, билесиздерби? Меники катып калды. Эметпе да жылбай атат. Чыкты. Бул жерде мисалы дизайндар бар. Көрүнүп атат сиздерге? Жок, көрүнгөн жок. Көрүнбөй атабы? Көрүнбөй атат, катып калды мындай. Эчтеке жылбай, эчтеке болбой эле. Меники да катып калды ошентип. Кандай кылсак? Азыр интернет начар болгондуктан же көп ссылканы ачып алгандыктан ушундай кылыш мүмкүн го дейм. Мен вроде ссылкалардын баарын жаптым эле. Демонстрация экранын токтотуп турайлы анда, Меничи тиги Бактияр неменен Инстаграмдагы немени көрсөтөр, тигил бир аз өчүрүп турсаң иштеп калар. Facebook'та кантип пост жазыш керекти кичине болсо Ооба. Мен дагы меники дагы катып калды такыр эле чыкпай.
Ооба, Бактияр келтирип калып сеники дагы. Пост дегенге түшүндүңөр да, жана текст жазабызбы? Каалаган оюбузду, ошону текст жазганды пост деп айтат. Туура айтасыз, эже. Эми текстти биринчи сүрөттү жөнөтүп, анын астына неме жазабыз да. Пост ошол жөнүндө бир Ооба, ошол анан жанагы табачканы колдоносуздар, жанагы решетканы колдонуп хэштег жазасыздар, ошону жазып алыңыздар. Эгер унутуп калам дегендей болсоңуздар, ошону жазып алсаңыздар болот. Азыр меники такыр эле катып калбады. Телефонум да катып калды, эч нерсе көргөзбөй. Бактияр Инстаграмда барсыңбы? Бактияр Инстаграмда барсыңбы дейт. Бар Бактияр? Ооба, бармын. Ооба. Барсыңда таппай атам. Биздин баракчаны жазсаңыздар, CPC. Бактияр Бердибеков деп жазсаңыз эле чыгам. Же болбосо биздин баракчаны издеп көргүлө, Центр защиты детей деп жазсаңыз. Инстаграмда. Жана деле. Инстаграмда дагы пост жазганда, ал жакта дагы биздин баракчаны белгилешиңиздер керек, сөзсүз түрдө. Анткени сиздердин жазган пост көрүнбөйт. Мен аны көрө албай калам да. Мисалычы. Ал жака деле жанагынтип собачканы коюп туруп, анан издеп туруп жазсаңыздар, сразу кошулат да. Фейсбуктукундай эле. Так, мени кайра кошуп коесуңбу? Коштум. Келди. Всё, эми окшошту окшойт. Эми келдим. Эми чыкты. Бул болсо Canva деген колдонуучу бир приложение десек болобу, ошондой да. Бул жерде сиз каалаган сүрөттү жаза аласыздар да. Мен мисал катары бир сүрөт жазап, анан пост кылалы, анан сиздер дагы ушуну Play Market'тен көчүрсөңүздөр, Play Market'тен Canva.com салып коеюн сиздерге. Чатка салып койдум, ошол жактан издеп таап аласыздар. Бул бесплатныйбы? Бесплатно. Платныйлар бар, бирок ал жактан бесплатныйлар менен эле колдонсоңуздар болот. Мисалы, бул жактан эми биз деген публикация в Instagram кылган атпайбызбы, туурабы? Ошон үчүн Instagramга бул жактан сүрөт издейбиз. Мисалы, пост жазыш үчүн эмне тууралуу пост жазабыз бүгүн? Урматтуу катышуучулар, келиңиздер. Мага подсказка берип коюңуздар, ошого жараша сүрөт тандайлы. Бүгүн эмне тууралуу пост жазабыз? Менимче эмдөөнү эле убантыр эле. Вакцинация боюнча эле неме кылбайлыбы? Өзүбүздүн темабызга туура болот да. Вакцинация боюнча, Азыр. Издесек чыгат болду экен. Тилекке каршы чыкпайт экен. Вакцина десек? Мына, вакцина десек чыкты. Так. Муну алып, бул сүрөттү алдык. Бул сүрөт калат. Анан мисалы могакта англисче сөз турбайбы? Көрүп атасыздар, Ушунун ордуна кыргызча сөз жазсак болот. Буну алып туруп. Соткадан эле жаза берсеңиздер болот. Мисалы, эмне деп жазып коелу бул жака? Алып калабы. Эмдөө өмүрдү сактайт. Меники орусча болуп кантпайбы? Так, муну эми жазып, анан бул сөздү дагы жок, мында кичирейтип койсок болот да. Аябай чоң эмес. Шрифтери дагы бар да, сиздерде көрүнүп атабы? Жакшы эле. Ооба. Сиздердин тандап алсаңыздар болот бул жактан. Тандаса болобу? Анан өйдөрөөк кылып жылдырып алсаңыздар болот. Анан бул жагын мисалы эме кылсаңыздар болот. Боёсоңуздар да болот башка цветке.
Кызыл кылсаңыздар болот. Кызыл жакшы Жашыл кылсаңыздар болот. Кайсы цветте кылып коелу? Кызыл свет жакшы көрүнөт го дейм. Кызыл цветпи? Эч нерсе жок экен да. Сүрөттө. Мейли кызыл. Анан бул жакта мисалы алып туруп Бишкек бүгүн канчасы? Бүгүн 8-8 ай 2026. Деп койсок болот да. Бул уже кетти. Эми муну деген сактап алабыз. Скачать дегенди басабыз. Готовим дизайн дейт. Мына эми бул сакталды. Эми бул сүрөттү ачып көрөбүз. Мына бул уже готовый сүрөт болуп калды да. Сиздер дагы ушундай сүрөт, ушул сүрөттү алып, ушундай кылып колдонсоңуздар болот. Эми бул сүрөт уже сакталды да. Эми муну азыр Facebook'ка жайгаштыралы, пост жазып, анан Instagram'га да жайгаштырсаңыздар болот да. Бул уже кетти. Эми бул жакка киребиз. Фото дегенди басабыз. Мына жана что у вас нового деп чыгып калат го сиздерге. Загрузкиге киребиз. Мына загрузкиден табабыз муну. Келиңиз, эми баарыбыз чогуу кызыктуу бир пост жазалы, чтобы темасы дагы болсун, башкасы дагы болсун, туурабы? Темасы, түшүндүрмөсү болсун, фактылар болсун, анан жыйынтыктоочу сөзү дагы болсун. Чогуу жазалы анда. Бир баарыбыз катышалы, баарыбыз активдүүлүгүбүздү көргөзөлү. Посту эмдөө боюнча берип жазсак. Темасын келиңиздер. Биринчи эми тема табалы. Ойлонуп көрүңүздөр. Ар бириңиздер тема сунуштаңыздар азыр. Урматтуу эжелер, байкелер. Бул жерденчи тетигил эле тема кылбайлыкпы, эмдөө өмүрдү сактайт деп эле. Ошону эле, сүрөттөгөн эле. Мындай кызыктуураак ойлоп таппайлыбы, Оригиналдуу. Чтобы, мисалы, сиздер маалымат окуп аткандачы, жана заголовкасын карап туруп, анан ичине кирип окуп жибересиздер го. Анан кызыксыз болсо өткөзүп жибересиздер да, кызыксыз экен деп эле өткөзүп жибересиздер го, лентасынан чыккандачы. Кээ бир маалыматтар ушунчалык кызыктуу болгон үчүн ошол ссылканы басып туруп кирип окуйсуздар го. Кандай аябай кызыктуу болуш керек да, мындай жазганда дагычы, мисалы үчүн. Өзүнө тартып туруш керек, ал постчу өзүнө тартып туруш керек. Мисалы, эмдөөнүн зарылдыгы. Вакцина башталды депчи. Эмдөөнүн 5 Вакцина жазсакчы. Мындай айтып атам да, мындай Кыргызстанда ден соолукту сактоо үчүн эмдөөнүн эң убагында алган керектүү деп жазса кандай болот? Мындай деген менде мындай эме сунуш болуп атат да, эмдөөнүн 5 эффективдүүлүгү деген тема болуп атат да мендечи. Анан 5 эффективдүүлүгүн санап беришибиз керек. Эгерде элдер кызыксын десек, окусун десек, просто бул жерге эмдетпей калдым деп ыйлаба. Анан ойлойт да, эмне деген эме болду экен, эмне дегенди айтып атат депчи. А может, наоборот, эмне деген эмне ал бизге керекпи деген. Байланыштуу эмдөө алынбай калгандар учуру келгенде алып коюңуздар десечи. Ал дагы болбой калат, ал эмдеткенде алганга үгүттөп аткан керек.
Ошондой болуп калабы. Алдым ыйлап атып. Анда неме болду? Эмдөөнү сиз билбеген 5 пайда болсочу. Эмделген бала дени сак Эмдөөнү бала билбеген 5 пайдасы. Эмдөөнүн биз билбеген пайдалары деп, Мына могу. Мына бул уже тема кетти. Жакшы тема болду, мага аябай жакты бул темабыз. Азамат. Эми ушул 5 биз билбеген 5 пайдасы дегенден кийин Тез жетет да. Кандай бул пайдасы? жакка кызыктуу болуш үчүн мисалы мындай восклицательный знактардан колдонолчу, чтобы өзүнө тартып турсун да. Эми биринчи пайдасы эмнеде? Айтыңыздарчы. Урматтуу ата-энелер. Биринчи пайдасын айтыңыздар. Биринчи пайдасы ден соолукка ошо ден соолукка эле болбосо пайдасы. Анан кийин Ошону келиңиздер, туура формулировка кылалы эми. Эмдөөнү убагында алса, ден соолугу дагы иммунитети да жакшы болот го. Туурабы? Же андай туура болбой калат? Мен адис эмесмин, ошон үчүн эч нерсе айта албайм да. Анан сиздер жакшы билет турбайсыздар бул тема боюнча. Биринчи иммунитет дедикпи, эми иммунитет жөнүндө сөз кылалы да. Иммунитет. Эмдөөнүн биз билген 5 пайдасы иммунитетти көтөрөбү, Мен сиздер иммунитет бул эмдөөнүн пайдасы ошол, мисалы үчүн кандай десем, оору болгондо ошол эмдөө алган адам жеңилирээк эме кылат да, мындай кабыл алат келген оорунучу. Ошону кыска эле минтип жазып ооруларга каршы иммунитет. Ошол күчөтөт. Ооруларга каршы Күчөтөт дегениз туурабы же болбосо күчөтөт десе алдын алат. Гашекте туруштук берет кылыш керек. мындай күрөш Туруштук берет. туруштук бере алат деш керек же болбосо. Беретчи. Туура эле берет, туура эле кыска. Туруштук берет. Үчүнчү пайдасы. Моорекинде эпидемия болуп аткан мезгилде коркунучу азыраак да. Мисалы кызамык боюнча эпидемия жүрүп кетсе, вдругчу. Кызамык боюнча эпидемия жүрүп кетсе, ошол экил бала жеңил өтөт дагы, коркунучу азыраак болуп атпайбы? Осложнениясы жок болот. Эпидемия маалында дейбизби же убагында дейбизби? Убагында. Эпидемия убагында. Эпидемия убагында коркунучу азыраак деп койсок, мындай кичине немеге ылайыктуураак болот да. Такыр мындай караманча неме кылбайчы. Ооба, туура болот ушундай. Эпидемия убагында коркунучу аз дешибиз керек, же болбосо Жок, мындай кылбайлыкпы? Вакцина баланы майыптуулуктан сактайт дегенди да жазалык. Аны 5-чисине, аны кийинкисине кылбайлыбы? Эпидемия коркунучу жок болот да, тигиненчи. Коркунучу азыраак десек болот болбосо, азыраак. Анан жана сиз айтып аткан эже. Жанагыдай экил тиги майыптыктан сактайт. Баланы майыптуулуктан сактайт. Именно балдарды. Мисалы жана паразиттердики яғни болуп атат да. Эми акыркы пайдасы. Акыркы да эми кийинки пайдасы. Кийинкиси Пайдалар көбүлүп. Жаш организмдин өсүү стадиясында
мындай тоскоолдук болбойт да, токтобойт как бы. Эми көбүнчө бул бага карата берип атпайбы. Так, анан Балдардын өнүгүү, Ошону развитие. Бизде жанагы 12 дартка каршы сайылат да. Развитие стадии неме токтоп калбайт да, ооруктоп калат го. Именно ошо заможение болбойт, как бы. Ошону бир сүйлөм менен айтканда кандай деп жазалы? Мындай жазсакчы, Кыргызстанда 12 дартка каршы баланы эмдейт. Аны өзүнчө пост кылып жазыш керек да. 12 дарт дегенде кайсы дарт деп туруп анан ошол 12 дартты жазып беришибиз керек да. Ал да бир пост болушу мүмкүн. Иммунитет, организм вируска туруштук берет болгондо, потому что иммунитети эметет да. Ошону да көрсөтүш керек да, иммунитет деген. Иммунитет пайда кылып атат да бул жана. Баланын ооруга каршы иммунитети. Бала мисалы часами же растет организм. Ошону өсүү стадиясында бала тоскоолдорго учурабайт. Эгер ушул вакцинаны алчы, албай калса жанагы кичине аталы болуп калат го. Баланын өсүү стадиясында мындай пауза болбойт да, мындай айтканда. Өсүү маалында. Мен ушуну айткым келет. Вакцина жардам берет. Часами растет, бала тез чоңойт да. Ошол ооруп калса, бир аз баспай калды, ооруп калып баспай калды дейт го. Бактияр угуп атабы? Ооба. Ошо вакцинаны алса, здоровый болот, убагында басып кетет. Баланын өсүү маалында эмдөө жардам берет деп койдум да, эми кыскача. Аны башкача формулировка. Убактыбыздын астыгына байланыштуу ушундай кылып жазып кое берели. Эми жыйынтыкташыбыз керек да, аргументтерди айттык, түшүндүрдүк, кыскасы. Эми жыйынтыкта ошондуктан балдарды дайыма өз малында эмдетели. Өз убагында малдарда. Балдарды календардык мөөнөт кетүүнү кечиктирбей эмдетиш керек да. Убакыт сааты бар го. Канча айлар ошону календардык убакыт. Эмди убагынан өткөрбөйлү десек болобу? Ошо эмдөөнүн профилактикалык календарь бар го. Ооба, улуттук календарь. Анда улуттук календарь экенин чечмелешибиз керек. Абертен балдарды дайыма өз маалында деген туура болот, же кечиктирбей эмдөөдөн кечиктирбей. Маалында, маал менен болот да муну. Өз маалында дедик. Анан эми келиңиздер, эми жанагындай собачканы колдонуп, тиги белгилейбиз, келиңиздер. Аты кандай эле? Уюмдун центр. Защиты детей. Центр защиты. Мына уже чыкты. Чыкты. Эми хэштег колдонолу келгиле. Хэштег. Не деп жазалы бул жака? Эмдөө. Багы эмделген бала дени сак бала деген хэштегти колдонуп атканбыз, Насыл? Эмдөө. Ооба, эмделген бала дени сак бала деген хэштегти да колдонсоңор болот. Болбосо эмделген бала. Эмделген бала дени сак бала деп. Эмделген деген башында чогуу. Пайда деп коюш керек. Жок, ошо бир сүйлөм, эмделген бала дени сак бала. Туура кет. Орусчада кошуп коелу. Которо эле койсо болот. Деп туруп, эми сүрөтүбүздү койгонбуз, билесиздер, Ооба. Эми пост кылып жазалы. Сиздердин жанагы конкурсуңузду мен утуп алчудай болуп атат окшойнчу ата.
Мына эми бул пост уже жарыяланды. Сонун болду. Жакшы эле болдубу, кандай дейсиз? Аябай сонун болду. Эми сиздер дагы ушундай постторду байма-бай тез-тезден жарыялап турсаңыздар, интернеттин жылдызы болосуздар. Эми ушуну алып туруп эле мына, ушунун баарын алып туруп мына копировать кылайын. Эми сиздерге сотка аркылуу көргөзөйүн калганын. Эми эмеге жарыялайбыз да? Инстаграмга, Инстаграмга. Азыр эми. Мен биринчи эмени алып алайын. Буларды жөнөтүп алайын. Биртке күтө туруңуздар. Мен экраным көрүнүп атабы, көрүнбөй калдыбы? Ооба, көрүнүп атат. Анда секреттин баары көрүнүп аткан турбайбы? Жакшылап тиктеп атабыз. Жок, Facebook'тагы экранын көрүнүп атат бизге. Жок, ошо мен бул жактан кабыл алайын деп атпаймынбы? Чтобы Facebook'ка, Instagram'га киргизиш үчүнчү. Так. Эми бул жактан токтотуп соткамдыкы чыкты эми, соткамдыкы чыкты. Эми бул жака киребиз. Бул жака кирип, жанагы плюсикти көрүп атасыздар ортосунда. Ооба. Ошону бассаңыздар, мына бул сүрөт чыкты мына. Анан бул сүрөт мындай түз болуш үчүн мына могу жактагы колдоносуздар. Мен басып атпаймынбы, көрүп атасыздарбы? Ошол мындай баарына көрүнүп туруш керек да бул. Анан ылдый далее дегенди басабыз. Анан сүрөттү ар кандай кылып колдоно берсеңиздер болот. Бул жагында көрүп атпайсыздарбы эме цветтеринчи ар кандай кылып өзгөртүпчү. Анан бул сүрөттүн эмес обычный өзүнүкүн эле колдонобуз. Далее деп басабыз. Анан бул жакка жана текст жазбадык беле? Ошол текстти вставить кылабыз. Анан бул центр защиты деген жер турбайбы? Ошону белгилөө үчүн биз деген мындай кое турайын. Собачканы жазабыз. Анан издей баштайбыз да. Центр защиты. Чыкпай атат го, Назгүл. Англисче жазсаң CPC деп. Англисче. Жок, беркиндейси. Орусча. Орусча. Мына чыкты. Мына. Мындай кылып коебуз. Чыкты. Хэштегтер колдонду. Анан поделиться дегенди басабыз мына. Завершение деп атат, мына бул жакта чыкты завершение деп. Мына эми чыкты. Мына пост чыкты уже даяр. Мына бул жакта белгиледик, мына белгилеген уюмду бассак, алардын уюму чыгат. Мына 32 000 катталуучу бар экен. Бардыгы чыгып калды мына. Көчөкү биздин жок, бул эмес экен. Мына биздин көчөкү уюмда өткөн Zoom'да өткөн онлайн тренингибиздин сүрөттөрү бар экен. Так мына биздики чыкты. Көрүндү барыңыздарга. Түшүнүктүү элеби бул боюнча? Анан бул жактан эми продвигать дегенди кылсаңыздар болот. Посмотреть статистику, эми статистиканы караганда бул жактан пока эч ким көрө элек, анткени мына эч ким көрө элек. Көргөндөн кийин уже бул жактан чыгып баштайт. Адамдар көргөндөн анан продвигать кылабыз. Бул маалыматты реклама кылгангачы бул жактан эми аккаунттун паролун кошушум керек экен, ошон үчүн сиздерге көрүнүп калат экен. Азыр мен кирип
болсо көргөзөйүн. Тилекке каршы паролумду жазсам чыккан жок, глюк болуп атат окшойт. Бирок жанагы жерине жазып, продвигать деген жерин бассаңыздар чыгат да, ал жерде дагы Facebook'тукундай эле чыгат. Тиги канча кишиге көргөзүшүңүздөр керек, канча акча саласыз, жана антип карточкасын жазасыздар, ошондой эле. Facebook'туку кандай болсо бул жактыкы оңойрок, андан дагы оңойрак. Кайсы регионго көргөзөсүз, тиги Ошкобу, Таласкабы, Нарынгабы өзүңүздөр тандап аласыздар ал жагындагы. Кыскасы ушундай. Бул боюнча суроолоруңуздар барбы? Практически иштеп көрөлү да. Практически иштесеңиздер аябай сонун болмок, биз көрсөк сонун болмок. Азыр барыңардын убактыңарды албай? Мындай кылбайлы, сиздерге 10 мүнөт беребиз. 10 мүнөт жетиштүү эле да. 10 мүнөттүн ичинде ар бириңиздер пост жазып көрүңүздөр. Facebook'тагы, Instagram'габы айырмасы жок. Макул. Анан Назгүл кандай дейсиң? Ооба, биздин баракчаны белгилеп, посту азыр жанагындай менен кошо жүктөңүздөр, азыр баардык катышуучулар. Анан кийин 10 мүнөттөн кийин сиздер салган постторду биз баалайбыз да. Ким кантип жазды, ким кандай сүрөт киргизди. Менимче 10 мүнөт жетиштүү. Азыр Ооба, анан сиздер мисалы жанагындай дизайн менен азыр сүрөттөрдү колдонууга убактыңыздар жок. Ошон үчүн өзүңүздөрдүн балдарыңыздардын сүрөтүн киргизиңиздер, Сүйлөштүк анда. Азыр саат 8-ден 10 мүнөт өттү, 20 мүнөт өткөндөн кийин жолугабыз. Мен бул жакта эле болом. Кандайдыр бир сурооңуздар болуп жатса, сөзсүз түрдө айтып бериңиздер. Бактиярга жеке кат аркылуу жазсаңыздар болот. Zoom'да бул жерде чат деген бар. Ооба, же болбосо тиги WhatsApp'ка деле жаза бериңиздер. Меники WhatsApp'ым дагы ачык. Кандымгүл эже, Салтанат эже бар экен, дагы ким, Гүлзат эже, Гүлзина эже, Айнур эже. Бияктасыздарбы, Атыргүл эже? Тапшырма түшүнүктүү эле болдубу же суроо барбы? Тапшырма түшүнүктүү болду. Катышуучулар да жооп берип койсоңуздар жакшы болмок, Ооба. Катышуучулар, урматтуу катышуучулар, жооп берип койсоңуздар жакшы болот эле. Биз мындан чыгып кайра кирип турсак болот да. Соткаңыздан эле выйти кылбай элечи. Ортосунда эмес, Ортосун басып туруп эле чыгып, пост жазып жанагындай, анан кайра кошуло берсеңиздер болот. Андан чыгып кетпейсиздер. Мага кетип калабыз жазганы. Попробуем. Получится, нет? Я думаю, у вас точно получится. Если пост жазгандар билгендер кандай кылсак болот? Анда сиз жазып биринчилерден болуп бизге көргөзүңүз. Ооба. Просто мен силерди угуйлап аткам да бир жумуш кылып аттым. Просто бул нерсени биз билет экенбиз. Жакшы, анда эң сонун. Анда сиз шарт 10 мүнөт эмес сизге, анда 5 мүнөт эле көптүк кылса керек. 5 мүнөт эле жетет. Бул эми бул эме да, как статус да, правильно? Ооба, пост кылып киргизесиздер да. Жок, статус деген ал башка, ал 24 саат ичинде жок болуп кетет да. Жана история деген жери бар го, ошол жака статус кылып жазып киргизип койсоңуздар, алар 24 сааттын ичинде жок болот да, 24 саат өткөндөн кийинчи. Сиздер лентаңыздарга пост кылып жазсаңыздар, ал тура берет ошол жака, жоголбойт. Всё ясно. История менен лентаны дагы көргөзүп койсоң бу дейм. Хорошо, давайте анда ошондой кылайын,
Так. Башка сиздер тапшырманы башка телефон болсо, башка телефон аркылуу да аткара берсеңиздер болот. Эгер балдарыңыздын же бир эле телефон болсо, анда азыр көрүп алыңыздар, лента менен историянын айырмасы Инстаграмда. Фейсбукта дагы ошондой эле лента бар, анан ал жакта дагы история бар өзүнчө. Так. Жана эжелер айтып кеткендей, практика керек, бул баары практика менен. Канчалык көп колдонсоңуздар ошол социалдык тармактарды, ошончолук батыраак үйрөнүп кетесиздер да. Так, чыктык, экранга чыктык. Көрүнөт. Эми бул мисалы, бул жакта мисалы, бул жерде мисалы лентага киргизилген нерсе да, мисалы аюу менен тиги жолборс, барстын өкөн кармашы, мисалы Элмирбек Иманалиев, бул лентага жарыяланган маалыматтар да. Сиздер дагы ушундай нерселер бар. Ушул маалымат мисалы лентага жарыяланат да бул нерсечи. А сиз болсо бул нерсе лента. Бул нерселер лента деп коет. Бул жактагы нерселердин баары лента. История деген болот, ал мына бул жерге кирип туруп, мисалы монтип сүрөткө түшүп койсоңуз дедиңиз дагы, бул мисал катарында көргөзүп атам. Анан ал бул жакка мисалы эмне деп жазып коелу? Так, кыргызча кылалы. Өрт деп коелу. Анан бул өрттү мисалы кара менен же жашыл менен, же көк менен, ак менен эле туура болот экен. Анан чоңойтуп алсаңыздар болот кайра. Тигини же муну опрос кылсаңыздар болот, бул жерге кирип алып. Мына хэштег деп атпайбы? Бул жакка хэштегтерди колдонсоңуздар болот. Ортопедическая обувь деп чыгып кетти го, кошмар. Обувь для детей. Анан бул жерге упоминание деген жер бар, мисалы досторуңуздарды упоминать этсеңиздер болот, мисалы. Эсенбаев, мен тууганымды белгилеп коеюн бул жакка. Анан ушул жакка деле пост жазсаңыздар болот, мисалы, чоң кылыпчы. Бирок 24 саат сутканын ичинен кийин бул өтүп кетет, анан эч ким көрүнбөй калат. Дагы кандай нерселер бар? Тест викторина ойнотсоңуздар болот, мисалы. Угадайте, что мне нравится деп атпайбы? Бул жагына вариант катары манты же болбосо пельмень деп койсок болот да. Анан кайсынысы туура дегенде мен пельмень деп коюшум мүмкүн да. Анан адамдар кирип алып голосовать этет. Бул жакка же тигил жакка. Ушундай нерселер бар да, муну жокко эле кылып салайын. Дагы эмнелер? Дагы кандай штучкалар бар? GIF деп коет. Бул жакка GIF дегенге кирсеңиздер ар кандай мындай картинкалар чыга берет. Өзүңүздөрдө орусча жазып издесеңиздер болот, англисче жазып издесеңиздер болот, өзүңүздөргө керектүү нерселердичи. Бирөөнүн туулган күнү менен куттуктасаңыз же эмдөө кылдыргыңыз келсе, ушул жактан жазып издесеңиздер болот. Анан бул жерде деген ваша история дегенди басып койсоңуз, мисалы, мына уже кетти тигил жака, эми элдин баары көрүп алат да. Анан мына басып туруп карасак, мына уже чыгып калыптыр, мына публикуется деп. Эми ушул нерсе баарына көрүнөт. Ошон үчүн муну батыраак жок кылайын, удалить эт. А то баары Бактиярга эмне болгон дебесин. Жок болду экен. Жок болду. Так. Ошо жок болду. Лента менен эмен айырмасы түшүнүктүү эле да, Лента бул мына бул жердеги лента болуп эсептелинет.
история болгондо бул жака статус киргизгиңиз келсе, анда бул жака статус киргизесиз. Создать кыласыз. Бир нерсе жазгыңыз келсе, жаза бересиздер бул жака. Эмдөө тууралуу. Бул жака Бишкек ушинтип жазып киргизе берсеңиздер болот. Бирок бул өчүп кала берет. Пат-паттан 24 сутканын ичинде. Кыскасы ушундай. Эми суроолор болсо. Бакчар, биз азыр зумдан окуп атпайбызбы? Запись деп турбайбы? Записке койдук да, анан кайра ошону каяктан көрөрүбүздү билбей атабыз да. Аны Назгүл сиздерге салып коет. Жок, биз өзүбүзгө запись кылып албайбыз да муну. Организатор эле кылабы? Ооба. Рахмат, түшүндүм. Мен бул өткөн сабактарды YouTube'га жүктөп, анан сиздерге ссылкасын жөнөтүп коем. Эгер сиздер кайталап көргүңүздөр келсе, ошол ссылка менен кийин көрүп көрсөңүздөр болот. Макул, түшүндүк. Жана ачып туруп эле көрсө болот. Эмен кайра баштан көрсөтө берет. Өзүбүз да запись кылып алып, анан бир жерден ачып көрөт экенбиз деп ойлочумун да. Макул, рахмат, түшүндүм. Жок, эгер түшүнүксүз суроолоруңуздар болсо, бир нерсени билбей калсаңыздар, мисалы бүгүндөн башка күндөрдө деле мага жазып кое бериңиздер. Мен жооп берем, айтып турам. Эгер түшүнбөгөн нерселер болсо, айтып мага жазып кое бериңиздер. Мен сиздерге айтып берип турам. Так, убакыт ровно 8-ден 20 мүнөт өтүптүр. 20 мүнөттөн кийин баарыңыздардын постуңуздарды сурамак болчубуз, Бактыяр, мен интернетим өчүп, мен заданияны билбей калдым. Сиз уккан жоксузбу такыр? Мен укпай калдым, интернетим өчүп калбады. Кайра күйгүзгүчө уже задание берип калыптырсыңар. Бирок мен жанагы жөнөткөн сыяктуу эле жөнөтүш керек болчу да. Узунураак кылып, жана чогулуп баарыбыз пост жаздык го. Эмдөөнүн биз билбеген 5 пайдасы деген сыяктуу пост жазбадыкпы? Ошол кылып сиздер дагы эми так эле ушундай эмес, бирок башкача постторду, ушул эмдөө тууралуу постторду жазып, сиздер дагы жанагы конкурска катышып, баалуу белектерди утуп алганга аракет кылыңыздар. Мен да катышсамбы деп ойлоно баштасам, оказывается, мен катышканга болбойт экен. Катышат экен. Бактияр, сен баалуу болгондо катыш. Макул, сөзсүз. Нургүл эже жазып койдук, азыраак сөз дейт. Кайка жаздыңыз, Нургүл эже? Инстаграмга. Инстаграмга бизди белгиледиңизби? Кандай дейсиң укпаган? Бизди белгиледиңизби, биздин баракчаны? Ооба, Центр защиты. Кана азыр көрөлү. Күрө. Биздин баракчаны белгилебептирсиз, Нургүл эже? СПС, орусча СПС деп болчу да, англисче CPS деп жазабыз. Мен жазып туруп эле отправить деп басып койгом да. Жанагы собачканы койдуңуз беле? Жок, аны койбой калыптырмын. Ошону коюшуңуз керек. Нургүл эжени издейлиби эми? Ошо собачканы обязательно коюш керекпи, Ооба. Вообще, что это значит собачка? Ошол сиздер белгилечүү адамды таба аласыздар да, ошол собачканы коюп, ансыз таба албайсыздар эч качан. Собачка деген бул эл аралык тилдеги атайын кабыл алынган белги да. Ар кайсы улут, ар кайсынын жүрбөсүндө бул эл аралык деңгээлде кабыл алынган атайын ушундай белги. Баары ошол нерсени колдонот. Муну эми үйгө тапшырмагыла, кайра үйдө эме кылалы. Келиңиздер, карап көрөлү, чогуу. Баарыбыз чогуу карап көрөлү. Ким кылып бүттү? Бактияр.
Инстаграмда экен Нургүл эжени. Эмне кандай деп издейин Инстаграмдан? Нургүл Секенбаева дейт. Нургүл ким? Секенбаева. Жок, англисче жазсаң. Англисче жазайынбы? Бир жабыштырып эмесин. Нургүл. Нургил болуп калды. Нургүл. Жабыштырып жазайын, Секенбаева десең чыгат. Бул го, Ошо. Бирок Нургүл эже эме мурунку посту эле жөнөтүп коюптур да бизгечи. Биз бул жакта 36 неделя мурун жазылыптыр, ошол эле жүрөт, башка жокко? Ошо биз ноябрда дагы тренинг өткөнбүз Нургүл эже ага. Ошо тренингте кетирген, мен сапачка кылган эмесмин, ошон үчүн кетпей калган турбайбы? Анан сиз бир эле сүйлөм жазып коюптурсуз да. Ооба. Бул мурунку. Эми кийинкисинде аябай көп текст менен аябай катуу жазып салыңыз. Макул, буюрса. Дагы кимдикин карайлы, ким бүттү? Сөздөр мачы жок болуп кетти, анан кийин сүрөтүм эле чыгып калды. Кандай дейсиз? Меники сүрөтүм эле бүтөлүп, сөздөрүм жок болуп кетти дейм. Кайра башынан жазсам болуп тура келет. Гүлзада эже сиз, Ооба, Гүлзада Додонова дегенге кирсең? Орусчабы, англисчеби? Англисче. Гүлзада эже только сүрөттү эле жүктөп, текстти жаза албай коюптур да. Текст жок болуп кетти го. Сиз эме жүктөп атканда текстти жаздыңыз беле? Ооба, жазып бүтүп анан кийин эме кылганда жок болуп кетти. Эженин сүрөтү бар экен, тексти жок болуп калды. 3 мүнөт мурун киргизипсиз. Класс сизге менден. Гүлзада эже ошол эле жерге эме 3 редактировать деген жер бар могу жеринде. 3 точканы бассаңыз редактировать деп турат. Анан ошол жака текст жазып койсоңуз болот. Анан сөзсүз түрдө жанагы хэштег собачкаларды унутпаңыздар. Дагы кимдикин карайлы? Болдубу? Келгиле Нургүл эже, Гүлзада эже кайта оңдоп азыр жазып көрбөйлү убактыңыздар болсо. Азыр жазып атам. Жана Дастан деген биздин катышуучубуз айтып аткан, мен билем деп. Ооба, ал байкебиз 5 мүнөттүн ичинде жазып коюш керек болчу, Биракта дагы Дария эже, сиз жаздыңызбы? Мен деген Жамаат, мен угатам просто машинаны оңдоп аткам, из-за этого бир жерге барып бирөөнү алып келиш керек. Эртелек машинаны оңдоп коюп барып келе аткам. Давайте мага тапшырма болсун эртеңкиге. Мен силерге ошондо сразу жазып жөнөтүрөйүн. Дастан сразу жазып эле жөнөтөйүн бет белек. Дастан. Просто кол бошобойт дереже. А так жөнөтүрмөк. Кандайсың? Сен бизге караганда бул интернетти жакшы билесиң да. Так, эми келиңиздер, анда суроо жоопторго өтөлү. Эмне сиздерге түшүнүксүз болуп атат дагы эле? Эмне түшүндүңүздөр? Жакшы түшүндүңүздөр? Эмнени жакшы түшүнө албай атасыздар дагы деле? Дагы кайсындан суроолор бар, кайсы темалар боюнча? Ошол эмени кайра ссылка менен кирип эле кайра неме болот да, сохранен болот да, Бактияр. Кайсы? Ссылка, ошол ссылка бүгүнкү тема. Мен жана эми интернеттен кире албай калдым дедим го. Ооба, сакталуу болот. Анан Назгүл сиздерге ссылкасын салып жөнөтөт экен. Жаңы ссылка да. Дагы эжелер, байкелер, аталар, апалар. Мен азыр кайра кирдим да, кайра кирип, кече
ошо балдар коргоо борборунда помощь таратып аткан сүрөттү жүктөдүм, бирок кетире албай койдум дагы. Жок, Нургүл эже, сиз жүктөгөн жоксуз, сиз аны мага жеке кат аркылуу жөнөттүңүз. Сиз жанагы 3 точканы басып, жана 3 точка бар эмес беле Инстаграмда, мен сиздерге көргөзбөдүм беле? Ой, 3 точка эмес, плюсик бар эмес беле? Ортосунда плюсик бар болчу, телефонуңуз. Ошону бассаңыз, ичинен сүрөттөр чыкмак. Балаңыздын сүрөтү, үйдөгү жолдошуңуздун жана башка кишилердин сүрөттөрү толтура да. Фоткаңызды. Ошолордун бирин тандап туруп, тигил жака киргизип, анан жанагы пост жазсаңыз болмок. Эми бош отурганда кылалы, эми убакыт аз калды окшойт. Хорошо, дагы кандай суроолор бар? Биз пост жазып туруп анан сага кайра эме аркылуу кайрыла берсек болот да, Бактияр. Телефон аркылуу. Мага WhatsAppка жазып коюңуздар. WhatsApp. Мен көбүнчө WhatsApp менен иштейм, ошон үчүн WhatsApp. Эгер Telegramыңыздар болсо, Telegram менен. Ошо Telegram жөнүндө да түшүнүк бере кетчи. Telegram Кыргызстанга келгени, мындай колдонуп баштаганы аз эле болду. Telegramдын функциясы аябай көп да, аябай көп. Ал жакта программалар менен иштесе болот эми. Аны бир күндө түшүндүрүп бериш мүмкүн эмес. Ага көп убакыт керек. Телеграмдан азыр фамилияңды жазсак эле, сен немеңе кыласың, Телеграмда да жаңы киргенбиз да биз дагыча. Телеграмда мен чыкпайм. Меники скрытый, ошон үчүн мен чыкпай калышым мүмкүн. Сиздер мага WhatsAppка жазып коюңуздар, анан кийинчерээк мен Телеграмды сиздерди өзүм таап сиздерге жазып коем. Мага WhatsAppка жазгандан кийин номериңиздер түшүп калат да. WhatsApp номер түшөт да, Дагы суроолор барбы? Жанагы программаны жазып алдыңыздарбы? Жакшы, достаточно. Фотор деген программа, дизайн программалары. Жана сүрөттөрдү түздөп, ар кандай сүрөттөрдү жасап, текст коюп, ошолорду Play Marketке кирсеңиздер бар, ошону көчүрүп алыңыздар. Сиздерге аябай кереги тиет. Анан чукулай баштаганда эле өзүңүздөр үйрөнүп аласыздар. Пост жазганды өздөштүрдүк деп ойлойм, Эми SMM боюнча тренинг 2 сааттан 4 саат эле өттүк, бирок ал нерсе жетишсиз да. Биз азыр баштапкы эле эң элементардуу нерселерди үйрөнүп атпайбызбы? Атак аябай ага бир жумалап тренинг өтүшүбүз керек да, аябай баарын билиш үчүнчү. Азыр мисалы элементардуу нерселерди билип алдык го деп ойлойм. Бул эле нерсени билип алдык. Нургүл эже экинчи жолу катышып атат, бирок ошондо дагы. Нургүл эже, сиз мага WhatsAppка жазып коюңуз. WhatsAppка жазып коюңуз, дагы түшүндүрүп берем. Дагы урматтуу туугандар, суроолор барбы? Чоң рахмат. Менимче бүгүнкүгө жетиштүү болду окшойт, маалыматты дагы мындай сиңириш керек, биздин катышуучулар. Анан практика, бардыгыңыздар түшүнгөндөй эле көп практика кылышыңыздар керек экен. Нургүл эжеге окшоп ноябрда катышып, анан баарын унутуп коюп, анан кайта августта катышып, кайта башынан окубаш үчүн ошол алган маалыматты дароо колдонуш керек, Дароо колдонуп, бүгүн азыр мына маалымат унутула электе 9га чейин жарым саат ичинде бир пост жазсаңыздар жакшы болмок, бир пост жазып, сүрөт жүктөп, анан практика кылып түшүнбөсөңүздөр Бактиярга жазып туруңуздар, Бактияр сөзсүз түрдө жазыңыздар. Анан жанагыны унутпаңыздар, тиги хэштегти унутпаңыздар, тиги отметка кылып жана собачка деген жанагы ага окшогон букваны эч качан унутпаңыздар. Ошону биринчи жазып туруп, анан тиги собачка менен анан кийин тиги эмени жазып туруп, тиги центр защиты детей дегенди англисчеси латынчасын жазып туруп анан жөнөткөнбүз да. Фейсбуктан орусча жаза бергиле, тиги Инстаграмдан сөзсүз жана англисчесин жазгыла. Англисче жазышыңыздар керек ал жакта. Эмне үчүн аны кылыш керек айтып коеюнчу, Сиздер пост жазганда сиз бизди белгилебесеңиз, биздин баракчаны, ал сиздин постуңузду биздин баракча көрбөй калат да.
Билбей калышат. Сиздин жазганыңызды эч ким билбей, эч ким дебейин, эми ошол уюм көрбөй калат да. Көрбөй жазган жок деп эсептешет да. Ошон үчүн ал уюмду сөзсүз түрдө белгилеп коюшуңуздар керек. Туура. Рахмат. Рахмат, Бактияр. Бизден мисалы сынакка катышып аткан биздин баракчаны сөзсүз түрдө отметка кылышыңыз керек. Эгер чын эле ошол конкурска катышып сынактын жеңүүчүсү болом десеңиз. Анткени бизде мисалы 32 000 катталуучу бар, 32 000 катталуучунун ичинен ким пост жазганын биз көрбөй калабыз да, мисалычы. Ошон үчүн сөзсүз түрдө отметка кылыш керек. Хэштегти эмне колдонобуз? Хэштег аркылуу дагы биз сиздин постуңузду таап алышыбыз мүмкүн да. Мисалы, эмдөөнү колдойбуз, мы за вакцинацию деп жазсаңыз, биз ошол хэштегти издейбиз. Анан сиз чыгып каласыз. Анан хэштег деген маалыматты издөөгө, бат издөөгө жардам берет да. Тез издөөгө жардам берет. Мисалы, ошол хэштегти колдонуп эмдөө деп жазсаңыз, эмдөө деп жазылган баардык маалыматтардын баары чыгып калат да. Мисалы көргөзүп берейин, азыр. Ошон хэштег колдонулат. Маалыматты тезирээк издөө, тезирээк табуу үчүн. Экран чыкты, бул жакта мы за вакцину деген барбы? Мы за вакцину. Англисче болуп калды. Англисче эле урду билген турбайбы? Мына макта мы за вакцину деген 5 публикация бар экен. Вакцинацию деген. Бuyakta көрүнбөй калыптыр. Жок, 72 деген неме кошулуп кетти го ал жерде. Жок, бул бирөө эле экен. Анда эмдөө деп жазып көрөйүн. Жок, мы за вакцинацию деген постер бар болчу. Эмдөөнү колдойбуз. Мына эмдөөнү колдойбуз. Мына монча эмдөөнү колдойбуз деген 21 публикация бар экен. Мына конкурс дейт. Мы за вакцинацию конкурс. Бул жакта мына биздикиндей жанагындай эмени жазап, сүрөттөрдү жазап чыгарышыптыр да, жанагы программа менен. Мы за вакцинацию деген бүт бул Назгүл иштеген уюмдун сүрөттөрү экен жанагы жерде. Конкурс. Бuyakta сиздердин сүрөттөрүңүз окшойт, Кыскасы мына эмдөөнү колдойбуз деген хэштег ушинтип чыгып калат. Сразу таап алса болот. Дагы кандай хэштегтерди колдончу элеңиздер? Балдарды борбору деген хэштег мисалы да. ЦЗД деп кыскача ушул хэштегтерди колдонобуз да. Балдарды коргоо. Экранда көрүнбөй калды. Көрүнбөй калды. Хэштегти ошон үчүн колдонуш керек. То есть Назгүлдүн сүрөтү чыгат экен, балдарды коргоо борбору дегенде. Биякта көрүнгөн жок Бактияр. Банки дейт, анда бүтүп калды чагы. Мен тиги компьютерим өтүр албай калды. Рахмат. Бар. Рахмат бардыгыңарга. Карап койсоң берсең. Аста болсо бардыгын кичине да болсо билип алдык. Берсе. Надеюсь. Мен номеримди дагы бир жолу айтып коеюн. 0559 56 65 69. 56 65 69. Азыр 500 жазып койчу. 59 0559. Азыр 1 мүнөт. 0559 56 56 65 69. Назгүл сеники? Менин номерим 505 45 06 34. 001 45 06 34. 45 или 43? 45.
45-06-34. Бул балдарды коргоо борборунун номери 0312 деп чалсаңыздар биздин эме балдарды коргоо номери да 45-06-34 деген. Бактияр, мен сени бастабыңа жөнөтүлдүм да мен карап койдум. Келди. Кетпей атат. Сүрөт жөнөттүр. Урматтуу катышуучулар, эми ар бириңерден биз бирден пост күтөбүз, Обязательно. Бул шансты колдон чыгарбай, жеңишти өзүбүз уталык. Тартыктар калтырып ийелик. Канчалаган тренингден өттүк, канчалаган сабактарды кылып атабыз, канчалаган баягы түшүндүрүү иштерин кылып атабыз. Башкаларга караганда силердин эмгегиңер зор. Ошон үчүн баарыбыз активдүү катышабыз.